Салам достор, бұл Тез кино каналы. Бүгін сіздерге Morbius аттуу тасманы талдап бермекчимин. Бұл қызықтуу тасманы аяғына чейин көріп, каналға катталып, мыкты белгисин басып, каналды колдоп кетиңиз. Тасманын башында Майкл Morbius аттуу дарыгер киши жалданма кишилерге акча берип жалдап алып, тоолордун арасында жайгашкан үңкүргө тик учак менен учуп келип, үңкүрдүн оозуна атайын жасалган тузагын орнотуп, колун бычак менен кесип кан чыгарганда, үңкүрдүн ичинде жайгашкан жарганаттар кандын жытын сезип, баары учуп келип, бирок алардын кээ бирлери тузактын ичинде камала баштагандыгына күбө болобуз. Кийинки кадрларда бизди 25 жыл мурунку Греция шаарына алып келип, ал жерде майып балдар үйүнө бир дарыгер Люся аттуу баланы кичинекей Майкл Morbius менен тааныштырган алып келет. Майкл бул жерге келген балдардын баарыны Майло деп атап коёмун деп, Люсяны да Майло деп атап коёт. Майкл да Майло сыяктуу өзү баса албаган мүмкүнчүлүгү чектелген балдардан болчу. Арадан күндөр өтүп, биздин каармандар калың дос болушуп, балдардын өмүрүнө бир гана кан алмаштыруу менен сактоо болгондуктан, күндөрдүн биринде Майлонун канын алмаштырып жаткан аппарат бузулуп калып, Майклдын чакыруусуна эч ким келбегендиктен ал кан алмаштыруучу аппаратты ручканын жардамы менен эле оңдоп койсо, кийинчерээк бул нерсени көргөн жанагы дарыгер Майклга кайрылып, сени Нью-Йорк шаарындагы атайын жөндөмдүү балдар окуучу жайга жиберебиз дейт. Майло Майклдын жазып кеткен катын окуп жатканда, ал кагаз шамалдан көчөгө учуп кетип, ал кагазды көчөдөгү окуучу балдар алып, Майлонун үстүнөн күлүп, аны уру токмокко алганында жетишип калышат. Дарыгер келип аларды бөлүштүргөндө кулап түшкөн бир баланы Майло сабап каттуу мүнөзү бар экендигин билдирди. Арадан 25 жыл өтүп, көптөгөн өмүрлөрдү сактап калган жасалма кан жасаган биздин каарман Майкл Morbius Швеция падышасынын колунан Нобель сыйлыгын алуудан баш тарткандыгын көрөбүз. Андан соң өз жумушуна келген Майкл кесиптеши Мартин Майклдын өзүнө дары болуу үчүн жарганат менен адамдын ДНК-сын бириктирүүгө аракет кылып жаткандыгын билгендигин угат. Анда Morbius бул эволюция сыяктуу эле менин оорума дары болуш мүмкүн деп түшүндүрөт. Ошентип Мартин да ага жардам берип, бир нече тестирлөөдөн өткөн дарысын өзгөртүп, тест үчүн ал дарыны чычканга сайса, ал аны көтөрө албай эсин жоготуп, бирок бир нече убакыттан кийин кайра өзүнө келип, дарысы туура иштеп жаткандыгын билдирет. Бул нерсеге сүйүнгөн Morbius анын жумуштарын каржылап жаткан досу Майлого келсе, балдарды жаш кезинен караган дарыгер дагы да Майлого жардам берип жүргөн экен. Андан соң достор сейилдеп чыгып, ал жерде Morbius досу Майлого кайрылып, экөөбүздүн өмүрүбүз аз эле калды, бирок мен бизге дары таптым. Ал аябай кымбатка түшөт, дагы бул дары мыйзамсыз. Ошол себептен мен тестирлөөнү шаарда кыла албаймын. Кеме жалдап суунун ортосуна чыгып, ошол жактан кылышым керек дейт. Ошентип жалданма адамдарды кемеси менен ижарага алып, ал кемеге лабораториясын орноткондон кийин, дарыны бир нече жолу тестирлегенден кийин ийгиликтүү болгон соң, Мартин даярдалган дарыны биздин каарманга берип, анын колдорун байлап коет. Ошол кезде жалданма адамдардын бири лабораторияга текшерип келип, Мартиндин бул жакка кирүүгө болбойт, чыгып кет деген суранышына макул болбой жатканда, колу байланган дарыгер Morbius жаткан жеринен жок болгондуктан, Мартин менен жалданма адам аны текшергени кирип, Morbius дубалдын үстүнө асылып, жарганат сыяктуу адамга айлангандыгын көрүшөт. Аны көрүп жалданма адам ок чыгарганда, Morbius атылган октон бат кыймылдап ал кишини өлтүрүп салат. Чочуган Мартин эшти бекитип чыгып, жардамга келген жалданма адамдарды токтотууга аракет кылып жатканда, алардын бирөөсү Мартинди түртүп салып, ал башы менен бир жерде сүзүп алып, өз эсин жоготот. Бул нерсени көргөн Morbius айнектен болгон тосмону жарып өтүп, мен ботинкемдин боосун байлаганга чейин 3 жалданма адамды 3 жакка чачып өлтүрүп салат. Анда да токтобостон Morbius өзүнү башкара албастан кемеде болгон баардык кишилердин артынан түшүп, аларды биринин артынан бирин өлтүрүп, баарынын канын ичип алат. Бир нече убакыт өткөндөн кийин Morbius'тун денеси калыбына келип, адамга айланып, жана эле мен сыяктуу арбак болуп жаткан Morbius заматта эле Ван Дам сыяктуу өзгөрүп, оорусунан толугу менен айыгып калган болот. Өзүнө келген Morbius эмне кылгандыгын түшүнүп, видео жазуулардын баарын өчүрүп, ал жерге жардам чакырып, өзү качып кетет. Кемеге ФБР агенттери да келип, бул ишти өз колуна алууну туура көрүшөт. Ал эми Morbius ооруканада ойгоно элек Мартиндин жанына келип, кечирим сурагандан кийин, өзү иштеген лабораторияга келгенде оорусу кайрадан келип, буту баспай баштайт. Анда Morbius өзү жасап чыккан жасалма канды ичип, кайрадан өзүнө келет. Адам канына түгөнгүч чаңкоосу пайда болгон Morbius дагы денесинде кандай жөндөмдөр пайда болгондугун текшерип жатып, радиодон угуп жаткандай эле өзүнөн алыс жердеги үндөрдү да уга баштайт. Жада калса жөнөкөй адамды жөн эле жеп салчу жырткыч жарганаттар биздин каарманды өз бир тууганын көргөндөй эле тосуп жатышты. Жырткычка айланып кетпеш үчүн баардык жөндөмдөрдү өзүм башкара алышым керек деп, жасалма кан биринчи 6 саатка жетип, бирок андан кийин убактысы азайып жаткандыктан, убакыт өткөндөн кийин жасалма кан такыр эле жардам бербей калат окшойт деп,
Бул нерсени ичпей койсо оорусу эки эсе чоң күч менен келишин түшүнгөн Морбиус жасалма кансыз канча убакытка чыдай алат экендигин текшерүүнү көздөйт. Ошол учурда кемеде эмне болгондугун жаңылыктардан көргөн Майло келип, бир нече сааттан бери кан ичпей өлүм алдында турган досу жасалма кан алып келип берүүсүн суранып, Морбиус жасалма канды ичкенден кийин өз бутуна туруп күчтүү болгондугун көргөн Майло, Морбиус мен туура эмес иш кылдым, кемедеги адамдарды да мен өлтүрдүм деген сөзүнө карабастан, алар жалданма өлтүргүч адамдар болчу, бул нерсени өзүм чечемин, мага да бер, мен да өлбөстөн адам болуп жашайын деп даарысын сурай баштайт. Анда Морбиус суранган досуна карабастан, мен бул нерсени сага бере албаймын, бул жаман нерсе экен, сен азыр бул жерден кетишиң керек деп Майлону айдап жиберет. Ошол күнү кечинде Морбиус иштеген ооруканада бир дарыгердин артынан белгисиз бирөө түшүп, дарыгер качканына карабастан ал жердеги жарыктыктар өчүп келип, ал аялды бизге көрүнбөгөн бир нерсе өлтүрүп салат. Эртеси ал нерсени көргөн Морбиус мен бул жерден кетпесем өлүмдөр көп болот окшойт деп жасалма кандын алып кетип калууну туура көрөт. Ал учурда ойгонгон Мартинден эч нерсени биле албаган ФБР агенттери биздин каарман менен жолугууга келип жаткан болчу. Алар Морбиус иштеген жерден чыгып баратканда алдынан тосуп келишип, кеме жөнүндө бир нече суроолорду бергенден кийин, сага дагы суроолорубуз бар деп анын колуна кичен салып жатканда, Морбиус аларды түртүп салып ал жерден качып кетүүнү туура көрөт. Көп кабаттуу үйдүн үстүндө жарганаттай эле учуп чыккан Морбиус желдеткичтин шамалына өзүнү башкара албай учуп кете жаздаганда ФБР агенти келип кармап алат. Абактан ФБР агенттери Морбиуска кайрылып, кемедеги жалданма өлтүргүчтөрдү балким биз унутуп коймокпуз, бирок ооруканадагы дарыгер эгиз балдардын жалгыз энеси болчу, аны эмнеге өлтүрдүң десе, Морбиус эмне болуп жаткандыгын мен өзүм да түшүнбөй жатамын, силердин сурооңорго менде жооп жок деп, менин курсагым ачып жатат, мага жасалма кан керек, мен ач болгондогу кебетемди силер көрбөгөнүңөр жакшы десе, ФБР агенттери биз сага жардам бере албайбыз деп аны камап коюшат. Андан соң биздин каарман отурган абакка досу Майло адвокат болуп келип, өлгөн дарыгер менен 7 жылдан бери чогуу иштеген Морбиус мен аны кантип өлтүрдүм, балким мен өз эсимди жоготуп койдумбу десе, анда Майло сен адамдарга ар дайым жардам берип келгенсиң, мен бул нерсени сен кылгандыгыңа ишенбеймин, бул болсо сага бир аз жардам берет деп жасалма кан таштап кетет. Бирок Майло таянган таягын унутуп кеткендигин көргөн Морбиус менен биргеликте Майло жанагы даарыны колдонгондугун билебиз. Ага ачууланган Морбиус жасалма канды ичип түрмөдөн оңой эле чыгып кетет. Абактан чыккан соң күнөөсүз эле адамдарды өлтүрүп жаткан Майлонун артынан түшүп, сен токтошуң керек, мен экөөбүзгө дары табамын десе, Майло мен токтогонду каалабаймын, экөөбүз каалаган жерге барып каалаган нерсени кылсак болот. Сен мени токтото албайсың деп экөө мушташа кетет. Экөө бири-бири менен аябай каттуу согушуп, метрого кирип келишкенде, ал жердеги милиция кызматкерлери биздин каармандарды кармоого аракет кылып жатканда, Майло аларды аеосуз өлтүрүп салат. Аны көргөн Морбиус тезинен дары табып Майлону токтотуш керек экендигин түшүнүп, сен менен согушпаймын деп кетип жатса, Майло анын артынан түшүп, ошол кезде келип жаткан поезддин шамалына учуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин түшүнгөн Морбиус поезддин алдына түшүп учуп качып кетет. Андан соң дарыгер Мартина менен жолугуп, дарыгер аял жана башка адамдарды мен өлтүргөн эмесмин, бул нерсенин баарыны Майло кылып жатат деп сүйлөшүп жатканда, алар отурган чай ичүүчү жайда өз тамагын жасалма акча менен төлөгөн балдардын лабораториясы бар экендигин угуп, Мартинага өздөрү иштеген лабораториядан керектүү буюмдарды алып келүүсүн суранып, өзү болсо жасалма акча жасаган балдардын аркасынан түшөт. Жаш кылмышкерлердин лабораториясына келип, алардын чоңунун колундагы сөөктөрүн санап сындыра баштап, тамашалап өзүнү Веном деп тааныштырып, лабораториясын тартып алат. Андан соң ал жердеги тетиктерден өзүнө керектүү буюмдарды жасай баштады. Ал учурда өз денесине суктанган Майло дем күч болуш үчүн кара жорго бийин бийлеп алып, эс алуучу жайдан бир кыз менен таанышып, ал менен да кара жорго бийин бийлейин деп жатканда, бир бала келип, бул кыз менен деп Майлону түртүп салат. Ал учурда өз жинин кармап калган Майло сыртка чыгып, балдардын чыгышын күтүп турган эле. Байкуш балдарды өлтүрүп канын соргондон кийин, лабораторияга келген Мартинаны күтүп алып, Майло Морбиусту издеп жүргөндүгүн билдирип, бирок эч кандай керектүү маалымат биле албагандыктан, ал жерден кетип, бирок керектүү буюмдарын алып чыккан Мартинанын артынан аңдып барып, Морбиустун кайсыл жерде экендигин билип алат. Бул жерден дарыгерлердин ортосунда сүйүү сезими бар экендигин да билебиз. Ал эми Мартина менен Майкл Морбиусту таппай жүргөн ФБР агенттери Майло өлтүрүп кеткен балдардын үстүнөн иштеп жатып, ал жердеги видео жазуудан балдарды башка адам өлтүргөндүгүн түшүнүшөт. Бул жаңылыкты Майлону жаштыгынан карап келген дарыгер көрүп, Майло менен жолугуп, ал бул нерсени токтотуш керектигин айтса, анда Майло сен дайым эле Майклдын тарабын талаша бересиң деп жаш баладай таарынып, дарыгердин ишин кесип салып, Майклга жеткизип кой, мен каалашымча адамдарды өлтүрөмүн деп кетип калат. Ал учурда Морбиус китептерден окуп жарганатка айланган адамдарды өлтүрүүчү дары жасаган болчу. Жакын арада адамдардын канын ичүүгө аргасыз болушун түшүнгөн Морбиус Майлону өлтүргөндөн кийин өзүм да бул дарыны ичип өлөмүн деп 2 дары жасаган экен.
Андан соң Мартинага кайрылып, бул жердеги жумушубуз бүттү, эми сен коопсуз жерге барышың керек деп ал менен коштошуп кетип жаткан кезде Майло жарадар кылган дарыгер ага коңгуроо кылып болгон окуяны айтып берет. Анда Морбиус шашылып жардамга келсе, дарыгер Майлону токтотушуң керек деген акыркы сөзүн айтып көз жумат. Ошол учурда Морбиус Майло Мартинаны кармап алып, Майклды чакыр деп жаткандыгын уга баштайт. Жөндөмүн ишке салган Морбиус сүйүктүүсү кайсыл жерде экендигин аныктап келип, мойнунан жаракат алып өлүм алдында жаткан Мартинаны табат. Анда ал биздин каарманга кайрылып, менин өлүмүм бекер болбосун, менин канымды ичип күчкө толуп Майлону өлтүрүшүң керек деп айтат. Ошентип биздин каармандар коштошуп жатып, Мартина Морбиустун оозун иштеп бир тамчы канын жутуп алат. Мартина өлүм алдында жатса да эмне кылууну билген кыз экен. Ал эми Морбиус сүйүктүүсүнүн канын ичип чыныгы Дракулага айланып, Майло менен согушууга жөнөйт. Жаштыгынан дос болуп, эми душманга айланган Майло менен Морбиус бири-бирин аябай сабап аябай каттуу мушташып жатышты. Бул беттештин жүрүшүндө Морбиус Майлодон ичине аябай каттуу жаракат алып, экөө тең көп кабаттуу үйдүн үстүнөн кулап түшкөндө Морбиус бир темирге жарганат сыяктуу эле буту менен асылып калат. Ошондо Морбиустун жаракат алган ичи аябай каттуу ооругандыктан апа деп кыйкырса, анын үнү алыстагы жарганаттарга жетип, жырткыч жарганаттар денени дүркүрөтүп, сууну титиретип, жардамга келип Морбиусту бутуна тургузушат. Ага карабастан Майло Морбиусту өлтүрүүгө аракет кылып жатканда, Морбиус жарганаттардын баарыны Майлого жиберип, алар Майлонун аргасын кетирип, жерге жыгытып, ага турууга мүмкүнчүлүк бербей жатканда, Морбиус даярдаган дарысын Майлонун жүрөгүнө сайып салат. Анда Майло Морбиустан өлтүрбөшүн суранып, бирок артка жол жок экендигин түшүнгөндүктөн досунан кечирим сурап көз жумат. Ал эми милиция кызматкерлери адаттагыдай эле кечигип келгенде Морбиус жарганаттардын жардамы менен ал жерден учуп кетти. Ошол кезде Морбиустун көзүндө болуп, көзүнүн түсү өзгөрүп ойгонгон Мартинаны көрөбүз. Көрсө ал Морбиустун канын бекеринен ичкен эмес экен. Айттым го, бул өлүп баратса да эмне кылууну билген кыз экен деп. Тасманын аягында шаардагы түрмөдөгү бош турган камеранын ичинде кайдан жайдан белгисиз Эдриан Тумс аттуу киши пайда болуп калат. Ал киши ким экендигин билбегендиктен аны боштондукка чыгарууну туура көрүшөт. Бул адам ким болду экен деп ойлонуп жаткан болсоңуз, бул Стервятник Кайман аты менен белгилүү болгон Человек-пауктун душманы эле. Эдриан Томус биздин каарманды жолугушууга чакырып, мен сен жөнүндө көп нерселерди уктум, экөөбүз биригип көптөгөн нерселерди кылсак болот десе, Морбиус ага каршылык көрсөтпөстөн сенин сунушуң мага кызыктуу болуп жатат дейт. Ушуну менен биздин тасма да аягына жетип келди. Эгерде бул тасма сизге жаккан болсо, мыкты белгисин басып комментарийге билдирүү калтырып кетиңиз.